оңой жолу Evalon сайтында. Описаниядагы ссылка аркылуу өтүңүз жана катталыңыз. Бир күндүк, бир жумалык, бир айлык депозитке акча салыңыз. Жыйынтыгын бир күндө байкаңыз. Бардыгы сиздер үчүн. Лотерея ойнотуу арам эмес. Кызсайкал Кабылова лотереясы аркылуу сынга кабылды. Ырчык Кызсайкал Кабылова лотерея ойнотуп баштаганы, динде лотерея ойнотуу арам деген пикирдеги адамдар көп сын айтышты. Ырчы жана анын менеджери мындай сындарга жооп берип жатат. Арам болгудай биз зордоп жаткан жокпуз да. Биз лотереядан түшкөн каражатты муктаждарга жумшайбыз деген пикирин билдиришти. Мындай жообу ого бетер элди кыжырдантып, дин тууралуу терең билим албай туруп сүйлөө катары бааланып, учурда интернет айдыңында кызуу талкууланып жатат. Ал эми муфтий Максат Ажы Токтомушевдин айтымында мусулман баласы үчүн лотерея ойнотуу арам. Лотереядан түшкөн акчаны канчалык кайрымдуулук кылсам дагы арам бойдон калат. Таза кайрымдуулук кылуу керек. Лотереяны кайрымдуулук деп айтууга болбойт. Бул кумар дейт ал. Маалымат булагы Фабула Чекит KG. Ильяс Андаш, ырчы, унаны катты айдоого кызыкпай калдым. Рулдагы жылдыз рубрикабыздын бул жолку каарманы ырчы Ильяс Андаш. Ал кандай унаа айдайт, кандай айдоочу экени кызык болсо, кызыктуу маекти окуп чыгыңыз. Ильяс, салам. Рулда жүргөнүңүзгө канча убакыт болду? Атам 5-6 класста окуп жүргөндө эле унаа айдаганды үйрөтүп койгон. Өзүм биринчи жолу 19 жашында унаалуу болгом. Ошол кезден бери рулда келе жатканыма 14 жыл болуптур. Бул канчанчы унааңыз? Мурду унаны бата алмаштырчумун. 5-6 ай, көп дегенде 1 жыл айдачумун. Бул унам 13 унам болсо керек. Ушул унаа жагып калып 2 жылдан бери эч кимге бербей, сатпай айдап жүрөм. Мага бул унаанын жөнөкөйлүгү, тетиктеринин арзандыгы жагат. Бийик үй бүлөгө ылайыктуу. 2 балалуу болгондон кийин ыңгайлуулугуна да карап калат экенсиз. Же балким жаштык сезимдер өттү. Баягыдай жарым жылда эле сатып ийгенден алыстадым. Келечекте жип алып каларбыз. Анын да жакшысын алгым келет. Ага чоң каражат керек. Эң биринчи унааңыздын үлгүсү кандай эле? Биринчи унаамда ата-энем көмөктөшүп, Mazda 626 үлгүсүндөгү унааны насыяга алып беришкен. Насыяны өзүм төлөгөнгө аракет кылгам. Аны күндө жуучумун. Биринчиси болгонго жакшы көргөн унаамдын бири болду. Кандай айдоочусуз? Мен жол эрежесин бузбайм. Коопсуз шаар долбоору ишке киргенден бери ашып кетсе 2 жолу айып пул төлөдүм. Ошондо да башка унаа мени кесип, капталдан чыга калгандыктан болгон. Андыктан мыйзам бузбаган айдоочулардын катарын толуктайм деп айта алам. Каттуу айдабайм. Чоң жолго чыкканда да 90-120дан ашырбайм. Шаар ичин акырын айдагандыктан баары билишет. Ошондуктан Ильяс жай айдайт дешет. Тойлорго кечигип баратканда эле бир аз катуураак айдап койбосом, жол эрежесин ондон бузган эмесмин. Бизде айдоочулардын маданияты кандай? Чет өлкөдөн да унаа айдап көргөм. Бизде жол эрежелери сакталбайт экен. Шаар деле райондорго бөлүнөт да. Мисалы базар жака барсаң эч кандай жол эрежесин сакташпайт. Мындай да тигиндей да токтой беришет. Жол чырак кызыл күйүп турса деле өтө берет. Базардан алыс жерлерде жакшы айдап калышат. Жалгыз жүргөндө ал нерседен коркпойм. Бир жерге шашып баратсаң керек деп кечиримдүү болуп калам. Үй бүлөм балдарым менен жүргөндө капталдан чыгып кесип, же алдыма келип токтоп калышканда коркуп кетем. Себеби наристең үчүн коркот экенсиң. Ошондуктан бардык айдоочуларды мыйзам бузбоого, эрежелерди сактоого чакырам. Унаа статусунан кабар бересизби? Мурда ошондой болчу. Жакшы унаа айдаганды карап, бул кыйын турбайбы дешчү. Азыр унаа А чекиттен Б чекитке жеткирген эле каражат болуп калды. Азыр үйлөрү заңгыраган бай дос балдарым бар. Күйүүчү майда аз ичсинде фит айдап калышат. Кээ бирөөлөр бар, үйү жок, батирде турса да кымбат унаа айдашат. Унааңызды келинчегиңиз айдап калабы? Келинчегим унаа айдаганды билбейт. Үйрөнсө да кыялданып келем. Анткени өзү базарга барып же балдарды бала бакчаларга жеткире алмак. Тилекке каршы келинчегим унаа айдагандан коркут. Үйрөнсө тыпыйган унаа алып бермекмин. Бул жака жеткирип койчу, тиги жака алып барып келчи деп чалбай калмак. Унааңызда ар дайым жүргөн буюм. Телефондун кубаттыгычы дайым унамда. Такыр түшпөгөн дагы бир окат бар. Ал коляска. Себеби 4-катта жашайбыз. Аябай чоңун алып берип коюптурмун. Өйдө ылдый алып түшүү келинчегим оор болуп калат. Керек болгондо унаанын багажынан ала калабыз. Мурда унааңызды көрсөткөнүңүз келчү эмес эле. Бул унаам жөнөкөй жигит Ырымдын клибинде тартылды. Анын үстүнө 2 жылдан бери айдап жүргөнгө баары эле кандай унаа айдарымды билип калышты. Ошондуктан мейли тарта берели дедим.
Кыялыңыздагы унаа. Кыялымда Mercedes-Benz G63 AMG үлгүсүндөгү унааны айдагым келет. Анын баасын угуп, андан көрө үй салып алсаң кандай сонун дейсиң. Бул кыялым балким ал унаа арзандап калганда ишке ашырып калар. Бойдок кезде тандаган унаа менен азыркы кезде айдаган унаанын айырмасы барбы? Мурда бийик унаа айдачу эмесмин. Бат жүргөн унааларды жакшы көрчүмүн. Приваттуу жаңы болсо деп кыялданчумун. Бирок кээде багажнигим таптаза болчу. Костюмдан башка эч нерсе салчу эмесмин. Азыр мага жерден бийигирээк унаа керек. Анткени айылга көп барабыз. Үй бүлөлүү болгондон кийин катуу жүргөн унаага кызыкпай калат экенсиң. Кыздарга жагынайын дегенде эле унаанын кереги жок. Эң башкысы бузулбаган унаа керек. Бул унааны 2 жылдан бери айдап жүрөм деп калбадымбы? Ошондон бери ходовкасына 10 000 сом эле короттум. Ак жолтой унаа болду. Дөңгөлөгү жарылып, мени талаага таштай элек. Багажыңызды ачпайлыбы? Жүрүңүз. Мына сизге айтып өткөндөй эле багажда коляска бар. Бул түшпөйт, ушул жакта жашайт. Бул жакта мушкердин мээлейин бар экен. Бокс менен машыгасызбы? Былтыр 85 килограмм болуп толуп кеткем. Ошондо арыкташ үчүн досторум болуп бокс залына жазылганбыз. Көп деле машык алган жокмун. Ошондон бери мээлей багажда жатат. Үйгө алып кирсем балдарым оюнчук болуп калат. Бул жакта жүрө берсин. Көргөндөр сизди мушкерде ойлоп калат турбайбы? Ооба, унаа жуучу жайга барганда Ильяз Андаш бокс менен машыгат экен деп ойлоп калышсын. Ильяз, маегиңизге рахмат. Жолуңуз ар дайым шыдыр болсун. Маалымат булагы Супер Чекит KG.